өзүңөргө сак болгула. Кымбаттуу угарман, Инжил китебинин Лука жазган жакшы кабарындагы 17 бөлүм 3-аятка сиздин көңүлүңүздү бургум келет. Ал жерде мындай деп жазылат: өзүңөргө сак болгула. Биз кечирим тууралуу көп сөз кылсак болот. Бирок ыйык жазуу бизге алгач өзүбүзгө сак болуу жөнүндө эскертип жатат. Биз адамдык табиятыбыз менен башкалардын катачылыктарын биринчилерден болуп байкайбыз. Ал эми өз кемчиликтерибизге көз жумуп коебуз. Бирок ыйык жазуу биринчи өзүңө сак бол деп жатат. Силерде башка суроо туулушу мүмкүн. Эгер башка бирөөнүн мага таарынычы болсо, эмне кылышым керек? Анын таарынычына сиз күнөөлүүсүзбү же жокпу? Кимдир бирөө сизге таарынып жатса, бул өтө жагымсыз. Мындай кырдаалдан чыгуу үчүн Теңир мындай дейт: ошондуктан сен курмандык чалынуучу жайга курмандыгыңды алып келгениңде, бир тууганыңдын сага каршы бир нерсеси бар экени ошол жерден эсиңе түшсө, анда курмандыгыңды курмандык чалынуучу жайдын алдына таштагын да барып, адегенде бир тууганың менен элдеш. Ошондон кийин гана курмандыгыңды алып кел. Инжил китеби Матай жазган жакшы кабар 5-бөлүм 23-төн 24-кө чейин окудук. Албетте, бул аятта курмандыгыңды дегени Кудайга арнап алып келгениңди деп жатат. Мисалы, абдан баалуу убактыңызды бөлүп, Кудайга кызмат кылайын деп келгендирсиз. Же өнөрүңүздү анын ысмы даңазалансын деген максатта колдоноюн деп анын алдында келгенсиз. Балким кандайдыр бир ооруп жаткан же башка муктаждыгы бар адам үчүн сыйнайын деп тургансыз. Кандай гана курмандык алып келбеген болсоңуз да, сизге таарынган адам менен тынчтыкка келмейин, Кудайга тартуу алып келгениңиз кабыл алынбайт экен. Бул жерде ким биринчи баштаган же ким көбүрөөк күнөөлүү деп териштирилбейт. Бирок таарынышкандардын тынчтыкка келүүсү оңой эмес учурлар көп. 3 учурду карап көрөлү. Биз чындап эле бирөөнү таарынтып алган болобуз, жана ал адамдын таарынууга толук жөнү бар. Кээде болсо биз таарынтып алгыдай керек болсо сөз деле сүйлөбөгөн болобуз. Бирок адам бизге таарынып калган болот. Анан дагы бир учур, бул адам өзү эле кандайдыр бир көрө албастыктардан улам же жек көрүүдөн эле каршылаша берет. Ал эми биринчи учур жөнүндө сүйлөшсөк, биз кимди гана таарынтып албайлык Ыйсанын өзүңөргө сак болгула деген сөзүн унутпасак, сак болбосок эле көптөрдү таарынтып алуу тез эле. Балким жакындарыбыз биздин ар дайым катаал, одоно мамилебиз менен жүрүм турумубуздан тажап таарыныштар жүрөктөрүн толтургандыр. Бирөөнү таарынтып коюу кыйынбы же тез элеби? Ооба, тез эле. Таарынтуучу адам, таарынган адам да алсыз пенде. Баарыбыз жакшылыктан көрө жамандыкты көрүүгө же кылууга жөндөмдүү келебиз. Адам баласынын күнөөкөр табиятын алган билимдери же материалдык кененчилик өзгөртө албайт. Машаякка кайрылып кечирим алуудан кийин да биз эч кынтыгы жок, идеалдуу адам болуп калбайбыз. Элчи Павылдын сөздөрүн эстесеңиз: мен бир байкуш адаммын, өлүмгө дуушар кыла турган ушул денеден мени ким куткарат? Эгер сиз кимдир бирөөнү таарынткан болсоңуз, өзүңүздү актоонун жолун издебей эле койгонуңуз жакшы. Момундук менен Теңирден кечирим сураңыз, жана таарынткан адамыңыз менен элдешүүгө кадам кылыңыз. Кудай биздин эч кимге эч нерсе менен карыз болуубузду каалабайт. Ал сиздин алып келген Теңирге деп арналганыңызды сиз баардыгы менен тынчтыкта болмоюн кабыл албайт. Барып, адегенде бир тууганың менен элдеш. Бирок кечирим сурап, тынчтыкка келүү, элдешүү оңой эмес экенин сиз деле билесиз. Себеби адам баласы табиятынан эле текебер болот. Текебер адамга эки ооз сөз гана мени кечирип койчу деп айтыш өтө кыйын. Эгер адам баласы ушул эле кечир деген жөнөкөй сөздү айтканды үйрөнсө, канчалаган капаланган, талкалаган жүрөктөр сооронуп, жер бетинде адамдарда тынчтык болмок. Теңир Иса
өзүңөргө сак болгула деп эскертти. Коңшуга эмес, туугандардын жашоосун көзөмөлгө алгыла деген жок. Бирок өзүңөргө сак болгула дейт. Ар бир адам Кудай сөзүнө тил алып, өзүнүн жашоосун сактык менен өткөрсө, ошондо жакшы жыйынтыктар болмок. Тил алуу деген машаякчынын эң жакшы сапаты. Ал эми Кудайдын сөзү менен тааныш эмес угарман үчүн кечирим суроону сизге да үйрөнүү зарыл демекчимин. Эң эле маанилүүсү, алгач Теңирдин өзүнөн баардык кылык жоруктарыңыз үчүн кечирим алгандан кийин гана ай бириңиз тазаланып жеңилдейсиз. Өзүңүз кечирим алгандан кийин башкалардан кечирим суроого жөндөмдүү болосуз. Себеби кечирим алган жүрөк жаңыча ойлонуп, жаңыча жашоо баштайт. Ички дүйнөңүз сергип, тазаланып, башкаларга карата сүйүү, сабырдуулук, кечиримдүүлүк, чыдамдуулук көрсөтө баштайсыз. Жашообузда жараткан Кудайыбыздын катышуусу, кийлигишүүсү болбосо, биз бир одурайган катуу таштай одоно болуп, жолубуздан кездешкендин баарын оңду солду талкалап кете беребиз. Демек, адамдар өз алдынча кечирим суроого оңой эле көнө койбойт дедик. Ыйык жазуу бизге жол көрсөтүп, Кудайдын адамдардын баардыгына бирдей кечирим берерин бизге үлгү катары көрсөтөт. Жеке мен үчүн бирөөдөн кечирим суроо оңой эмес. Бирок мага, мен да адаммын. Бир жагынан күчтүү болсом да, экинчи жагынан алсызмын. Жеткилең, эч ким жок деген түшүнүк жардамга келет. Иса Машаяк мындай дейт: чарчап чалыккандар жана түйшүк тарткандар, баарыңар мага келгиле, мен силерге тынчтык берем. Менин моюнтугумду алып, менден үйрөнгүлө, анткени мен жоошмун жана момунмун. Ошондо жаныңарга тынчтык табасыңар. Бул сөздөр Инжил китеби Матай жазган жакшы кабар 11-бөлүм 28-аяттан 29-аятка чейин жазылган. Себеби адамдын жүрөгү болгусу келген тынчтык абдан маанилүү. Жогорудагы Исанын чакырыгын кабыл алууну калагандар сыйынуу менен ишенимде жөнөкөй сөздөрдү айтып Кудайга кайрыла алышат. Кечирим аркылуу Кудай бизге анын балдары болуу укугун берерин төмөнкү аяттан угабыз. Ал эми аны кабыл алып, ага шенгендерге Кудайдын балдары болуу бийлиги берилди. Бизге, адам балдарына Кудай кечирим берүүнү Иса Машаяк аркылуу ишке ашырды. Себеби ал биздин күнөөнү айкаш-чыгашта өз мойнуна алып көтөрдү. Күнөөлөр үчүн кун төлөнгөндүктөн Кудай эми бул чындыкты ишеним менен кабыл алып, кечирим сурап келгендерди кечирем дейт. Сиз үчүн чыгуу жолу сунушталды. Эми аны кабыл алуу же кабыл албоо сиздин чечимиңиз. Айкаш-чыгашта Исанын айыпсыз каны төгүлгөндүктөн, ошонун негизинде Кудай бизди актай алат экен. Аны кабыл алыңыз жана тынчтыкка ээ болуп, Исанын өзүңөргө сак болгула деген сөзүн аткарып жашаңыз. Кудай сизге жана мага ак батасын берсин.